Ассаламу алейкум, апалар, кандайсыздар, кутман кечиңиздер менен. Айчүрөк, кандайсыз? Латифа келди. Келиңиздер. Бүгүн да жакшы тема болот, апалар. Жумагүл, алейкум ассалам. Кандайсыңар, кыздар? Кундуз, салам. Жакшы мен. Жакшы Эльза, өзүңөр кандайсыңар? Алима келди, Сезимай келди. Биз жашоодо тоскоолдук кылган травмалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн туура эмес ойлор. Балдарга кандай кылып туура эмес ойлорду киргизип коебуз? Же өзүбүздө кандай туура эмес ойлор сакталып калган? Өтө сонун темалар болот, апалар. Атыргүл, алейкум ассалам. Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Келгиле. Биз адамдар мойнубузга албаган менен бири-бирибизге аябай таасирибизди тийгизебиз. Адамдар таасири чоң бири-бирибизге тийгенчи. Мен жолугум аябай өзүмө жакпай атат да. Биз үй бүлөбүз менен жакшы мамиледе болсок, бири-бирибизди жакшы түшүнгөн болсок, өзүнчө бир чоң бриллиантты жаратабыз деп айтсак болот да эми. Андан кийин биз коллегалар менен, сырттагы жакын туугандар, адамдар менен ар бири менен мамилебиз жакшы болгон болсо, мындай пазлды чогултканда бир чоң картинка келип чыгат го. Ошондой эле бир чоң нерсени жаратабыз да. Бир жашообуздун жакшы жыйынтыгы болот. Ошондой биз мындай пазл чогулта албай эле кыйналып беребиз, бири-бирибизди түшүнгүбүз келбейт, бири-бирибизге мамилебизди мындай жакшырткыбыз келбейт. Мамилебизди оңдогонго дагы биз аракет кылышыбыз керек, иштешибиз керек дегенде мамилени да багыш керек да өзү негизи. Балдарыбыз менен мамиле, жолдош менен, тууган, кайнына, кайната, ата-энебиз менен, бир туугандар менен, коллегалар менен бул жашоодо дайыма эле биз аракеттер, дайыма күндөн күнгө жакшырганга аракет кылышыбыз керек. Биз өзүбүздү бүгүн бир сабактан угуп калдым, айтат да. Аманашвили деп окуйм го, Шалва Аманашвилинин окуучусу болуп атпаймынбы, азыр окуйм. Атайын бул Грузияда жашаган Шалва Аманашвили деп гуманный педагогиканы негиздеген адам. Азыр 93-кө чыккан. Баласы экөө сабак берет да. Психологиялык доктор наук, педагогикалык доктор наук, профессор. Ошол айтат да Аманашвили. Биз ар кимге жакшы сөз сүйлөшүм керек, не подарка берсем, не белек берсем, кандай адам жакшы мамиле кылсам деп ойлоно беребиз дейт да. Андан көрө биз өзүбүздү өзүбүз жакшырсак, биз өзүбүздү белекке беребиз. Биз акылдуу сөздөрүбүздү сүйлөп, мисалы үчүн жүрөгүбүз тынч болуп, жакшы мамиле кылсак, ал адамга мына эң чоң белегибиз ошондой болот дейт да. Биз үлгү болуп, ага жакшы таасирибизди тийгизсек, бул эң сонун адамдарга болгон белегибиз ошол. Ошондуктан биз өзүбүздү эле өнүктүрө берели дейт да. Күндөн күнгө адам болуу кыйын, эң кыйыны күндөн күнгө адам болуу деп биздин Чыңгыз Айтматов эле айткан го. Ошондой эле өзүбүз менен өзүбүз күнүгө иштешибиз керек, апалар. Балдар негизи алгачкы 5, 6, 7 жылга чейин, 7 жашка чейин да, мындайча айткандачы, жеке инсандыгы калыптанат 7 жашка чейин. Ошол 7 жашка чейин балдар көп нерселерди өзүнө сиңирип алат да. Мындай кылып запись кылып коет, жазып алат денеси бардык нерсени. Ал записти кийин эч ким эч качан өчүрө албайт. Ошондуктан бул кичинекей эмнени билмей келе дебей, ошол 7 жашка чейин балдарыңыздарга өзүңүздөр жакшы үлгү болуп берип коюшуңуздар керек, апалар. Көп нерселер ушул жашта балдарга чоң таасирин тийгизет. Жашоо жөнүндө белгилүү бир түшүнүктөрдү, ишенимдерди денеге калыптандырат, апалар. Ушул эсиңиздерден чыкпасын. Аларды кийин өзгөртүү өтө кыйын. Өзгөртө албайт көпчүлүгү элечи. Өзгөртүш үчүн аябай көп убакыт керек болот да. Суроолорду кийин бериңиздер, апалар. Бул мезгилде бала үчүн маанилүү адамдар кимдер болот? Ата-эне болот.
Ошону унутпайлы апалар. Көбүнчө чоң энеси эркелетип жатат, атасы эркелетип жатат деп сиздер көңүл бурбай койбоңуздар. Апа эң маанилүү адам бала үчүнчү. Сиздин мамилеңиз башкача, апанын ордун эч ким баса албайт. Биз апалар башкалардын ордун баса алабыз, басып кете беребиз, бирок апанын ордун эч ким баса албайт. Ошондуктан ой буларды чоң энеси эркелетип жатат, мен карабай койсом деле боло берет деп ойлобоңуздар. Балдар сиздерден күтөт. Кичине балдар ата энелердин жүрүм турум үлгүлөрүн, башка адамдарга кылган мамилелерин, өзүнө болгон мамилесин аң сезимсиз окушат, денелери баардыгы ошолорду эсинде сактап калат да. Ошондуктан балдар ата энелердин тагдырын кайталап калгандарды көп көрүп жатабыз. Ата энелердики эле окшош. Баягы алма сабагынан алыс түшпөйт деген сөздөр бар, Көрдүңүздөр, баардыгыбыз эле көрөбүз да, ата энесинин эле жүрүм туруму. Өзүңүздөр деле байкап калсаңыздар, көп сиздердин адаттарыңыздар өзүңүздөрдүн апаңыздарга, атаңыздарга окшошуп келет. Өткөн травмалар жашоого аябай олуттуу таасирин тийгизерин сиздер жакшы эле билип калдыңыздар. Азыр акыркы күндөр көп окуп жатасыздар, баардык жадан үйрөтүп жатасыздар, үйрөнүп жатасыздар да. Ошол кырдаалдан чыгуунун бирден бир жолу, эгер сиздерде травмалар бар болгонун, установкалар, туура эмес ишенимдер, туура эмес ойлор бар экенин билсеңиз, анын жашооңузга терс таасирин тийгизип жатканын байкасаңыз, аларды моюнга алып, ооба менде ушундай туура эмес ишенимдер бар экен, менде туура эмес ойлор бар экен, травмалар бар экен деп мындай ошолордон арылганга аракет кылып жаңы жашоого кадам таштаганыңыздардын өзү сиздердин 2-3 лесин тепкичке көтөрүлгөндүгүңүздөр да. Бизде балдарга канткенде туура эмес ойлорду орнотуп коебуз, туура эмес ишенимдерди киргизип коебуз. Караңыздар, өзүңүздөрдү дагы, андан кийин өзүңүздөрдүн балалык кезиңиздерди балдарыңыздардын бул ишенимдерди берген жоксуздарбы? Карап коюңуздар, Сен өзүң жалгыз болбо дегенди билдиребиз да. Мисалы үчүн, сен эмес, көпчүлүксүң. Сен жеке инсансың, сенин да оюң маанилүү. Сен да өзүңдүн көз карашыңды айтсаң болот. Сенин каалоолоруң да маанилүү дегенди бербейбиз да биз көпчүлүк балдарыбызга. Бизге дагы сен эмес, сен көпчүлүксүң. Сен башкалар жакшы көрсүн десең, сен башкалардын оюндагыдай бол. Сен өзүңдүн оюңду жыйыштыр, сен өзүңдүн оюң керегиң жок деген түшүнүктү беребиз. Чынбы апалар? Бизге да берип келишкен. Мындай ойдо чоңойгондор, ушундай ишеним менен жашап калгандар, ишеним кирип калганда, мен жеке адам эмесмин, жеке инсан эмесмин, менин оюм маанилүү эмес. Көпчүлүктүн ою маанилүү. Азыр бизди карап көрсөңүздөр, эл эмне дейт? Чөйрө жашообуздун баардыгын чөйрө башкарат. Ой, бул мода экен, идиш аяк модасын алабыз, өзүбүзгө жакпаса да бул мода экен деп алабыз. Кийимдер деле өзүбүзгө жакпаса деле мода экен. Бул деген чөйрөнү башкарганыбыз сиздердин өзүңүздөрдүн оюңузда жок болуп атпайбы? Сиздер өзүңүзгө жаккан нерсени албай жатпайсыздар го. Кой мода деп. Бунун өзү эле айтып турат да, сиздерди чөйрө башкарып жатат. Көпчүлүк башкарып жатат. Модасына карабай ушул нерсе мага жагат деп алган адамдар азыраак да, аз. Ушул мен өзүм маанилүү эмесмин, көпчүлүк маанилүү деп ойдо чоңоюп калгандар кийин жашоосунан нааразы көп болушат, ички конфликт менен жашайт да, өздөрү менен өздөрү конфликт болот. Өзү каалаганын кылса, өзүн күнөөлөйт. Өзү жаккандай эс алып койду да, мисалы үчүн, башкалар сен ишке барышың керек болчу деп айткан болсо, ошо мен ишке барышым керек болчу деп өзү чарчабаса дагы, ооруп турса дагы өзүн күнөөлөйт да. Башкалар чыдап эле, кичине чыдасам болмок дегендейчи. Көрдүңүздөрбү? Башканын ата эненин каалоосу өзүнө жакпаса дагы алардын каалоосун аткарганга аракет кылат. Андан кийин алардын аткаргандан кийин өзүнө жакпай кыйналат. Мында жан дүйнөсүндө күрөш болот да, дайыма кыйналып жүрөт. Бул сезим ата эне алыста болсо дагы, башка өлкөдө болсо дагы, ата эне жок болсо деле кыйнай берет. Негедирчи буларды? Бул сезим баардык жашоосунда коштоп кыйналат. Качан чыгат мындай сезим? Сиз бул сезим сизде бар экенин азыр сезсеңиз, дароо жоголот, апалар. Менде чындап эле мен көпчүлүк катары сезип жүрүпмүн го өзүмдү, мен өзүм жеке инсанмын го деп сиздер түшүнгөндө бул туура эмес ишеним жоголот. Андан кийин балдарга биз сен жашабай эле кой деген түшүнүктү беребиз. Кантип?
бизге да бергендер мүмкүн. Сени кыйналып бакканмын, көп ооругансың, жөн жүрбөйт болчусуң, сөзсүз бир нерселерди туура эмес кылат болчусуң, сен көйгөй жараткандан башкага жарабайсың деген сөздөр таанышпы сиздерге? Көрдүңүздөрбү? Бала ушундай сөздөрдү көп укканда эмне деп ойлонот? Мен жок болсом ушулар бактылуу болушмак деген чечимге келет да. Мен жок болсом ата энем жыргап жашамак, бактылуу болушмак. Мен буларды кыйнап салдым деп ойлошот да. Ошондой чечимге келип, балдар көзгө көрүнбөгөнгө аракет кылып баштайт. Түнт болуп өздөрүнө кирип, бойлору да өспөй калышы мүмкүн, арыктап кетиши мүмкүн, же сүйлөбөй калышы мүмкүн да. Андан кийин билинбеген абалда, өзү да билинбеген абалда, сезимсиз абалда өзүн өзү жок кылганга аракет кылып баштайт. Кантип? Көпкө ооруй берет, бутун кайрып алат, сындырып алат, колдорун кымчып алат, жөн жүрбөйт. Ошондон айтасыз, жөн жүрбөйсүң, эчке чыгарсам эле бир нерсе болуп кетет бул бала деп айтасыздар да. Ошондочу бала мен жок болсом булар бактылуу болмок деген нерсеге ишенип алгандагы ою бар дагы, денеси биздин ой ойлонот, денебиз аны как приказ катары кабыл алат дагы, аткарып баштайт да. Ошол нерселердичи. Эгер бала ошол сени кыйналып бакканмын деп ата энесинин милдет кылганын көрүп чоңойсо, ал бала кийин чоңойгондо ошо наркоман болуп кетип атышат, алкаш болуп кетип атышат, экстремальный спорттор бар го, аябай бийиктерге чыгып, өздөрүн баягы коркпойт да, өлсөм өлө берейин деген сыяктуу коркунучтуу кадамдарга барышат апалар. Ошондуктан сиздер балдарыңыздарды тарбиялайм деп өтө эле наа алып аткан жоксуздарбы? Балдарга милдет кылып жаткан жоксуздарбы? Карап коюңуздар. Андан дагы бизде кичинекейинен мен сени багып жатам, мен сени чоңойгондо мени карасын деп төлөгөмүн деген сыяктуу балдарды карыз кылып коебуз да. Сиздердин карызыңыздар бар болсо кандай абалда каласыздар? Кыжалат болосуздар го, карызымдан качан кутулат экенмин депчи. Ошондой эле балдарыңыздарды сиздер түбөлүк кутулбай турган карызсың сен дегенде түшүнүктү берип коюп жатасыздар да. Анан бала мен карызмын деп кыйналган бала жакшы ийгиликтерге жете албайт да, арткага тартыла берет да, мен карызмын деген сыяктуу кыжалатчылык пайда болуп калат да. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин өзүңө ишенбе деген туура эмес ишенимдерди берип коебуз. Бардыгыбыз балдарыбыздын өзүнө ишенимдүү болушун каалайбыз, бирок жашоодо өзүңө ишенбе деген нерсени биз берип коюп жатабыз. Андан кийин балабыз эмне үчүн өзүнө ишенбейт деп арызданып келебиз, Баланы укпайбыз. Мен жакшы билем сага эмне жагарын, эмне жакпарын. Сен үшүп каласың, мен билем. Бул тамак сага жакпайт, мен билем го. Дей беребиз да. Бир апай апесин аябай жаман көрүшкөн. Витамин апесин сен жакшы көрөсүң деп апасы аябай кыстап бере беришкен да. Керек болсо кийин психбольницага жатканга чейин алып келди да, ушу чоңоюп калса деле кызына мен жакшы билем сага караганда деген нерсени айта берип, акыры кызы дарыланып чыкканга туура келген да. Көрдүңүздөрбү? Сабагыңызга катышкым келип жатат, кантип катталсак болот дейт. Керектүү комментарийлерди окулуп калат. Номериңизди таштаңыз, азыр дары сиз менен байланышат. WhatsApp'тан сиз менен байланышат. Эртең башталат курсум, айрыкча кыздар. Көрдүңүздөрбү? Эртең мен баламды изилдейм деген аябай легендарный курсум башталат, аябай сонун бомба курс болот. Бул төрөлгөндөн баштап 30 жашка чейинки балдарыбыздын психологиясын, өзгөрүүлөрүн айтып беребиз. Бул жакта эмне болуп атат? Телеграмда айпери көрүнүп атабы, Турсунай? Телеграм эмне болуп кетти? Баасы 1850 сом. Ичинде балдардын подсознаниясы жөнүндө темалар бар. Кесип танда, кантип тандашабыз балдарга, ошол темалар бар, жакшы темалар бар. Жалаң темалардын каймактарын бул жакка кошконбуз. Мен баламды изилдейм курсуна катышып коюңуздар. Качан эле балдарыбыздан бир өрт чыкканда эле пожарный болуп баса калбай, мисалы үчүн же бандай азыр Черный лебедь деген китепти окутам да, Талептин китеби аябай кызыктуу. Биз ак
аппак аккуну гана көргөнгө көнүп калганбыз дейт да. Кара аккуну көргөндө чочуп кетебиз дейт да. Кара аккуну биздин көйгөйлөр деп айтканда, салыштырып жазганда бул китептичи. Ошо бизде деле проблемалар болот, көйгөйлөр болот, баардыгы эле жакшы болуп жылмакай болуп кете бербейт. Бир алдын ала балдарыбыздын психологиясын жакшы түшүнүп, өспүрүм уракка келгенде кыйналып калабыз. Качан балдар үйдөн качып кеткенде, сизге кол көтөргөндө, бир жаман нерсе кылып койгондо, энурез болгондо, кекештенгенде, урулук кылганда, бир нерселер болгондо гана келби, ушундай болуп калды дебестен, баардык нерсени алдын алып, азыр бул курстан окуп койсоңуздар, сиздерде черный лебед келбейт дегендей да, кара аккуну көрсөңүздөр деле чочубайсыздар. Азыр мындай болуп жатат, азыр кетирип коебуз, мындай мамиле кылып туруп деп токтоо кабыл аласыздар да, өзүңүздөрчү. Темасы да сонун, мен баламды изилдейм деп. Бул жакта жазып жатпайсыздарбы? Бизде мындай бала тарбиялоо аябай эле оңой эле да. Оңой эле. Күнүмдүк майда нерселерден тарбияланат. Күнүмдүк болгон окуяларыбызга, кылган мамилелерибизден, сүйлөшүүлөрдөн, диалогтордон бул тарбиялоо, жакшы тарбиялоо калыптанат да. Атайын бир методдор деле чыгарат, ооба. Мындай болгондо бактылуу болуш керек, мындай болгондо гений болуп кетет деген методдор болгондо баардыгыбыз ошо методдорду колдонуп бактылуу болуп кетмекпиз, жыргап кетмекпиз, баардыгыбыз гений болуп кетмекпиз дегендей да. Бирок бала тарбиялоонун бир ушул нерсеси бар. Майда биз билинбеген күнүмдүк болуп аткан жашоолорубузда туура эмес сөздөрдү колдонуп коебуз, туура эмес мамилелерди кылып коюп, өзүбүз жабыркап жатабыз да. Буларды түшүнүп алгандан кийин көп нерселер өзгөрөт апалар. Андан кийин биз айтабыз да, балдарыбызгачы эмне жакшы, эмне туура экендигин мен эң жакшы билемин. Сен билбейсиң эч нерсени деген ишенимди орнотобуз. Көрдүңүздөрбү? Балабыз бир нерсени туура эмес кылып койсо айтабыз: көрдүңбү, мен айткан туура бекен? Сен билбейсиң дедим го. Угулбай калды го дейт. Мен WhatsApp'тан окуп калдым. Угулбай калган турбайбы, Телеграмдан айттым го, Телеграм бир нерсе болуп калды, ошо эмне болуп жатат деп айтып атам да, Телеграмдан угулбай калды дейт. Эми угулуп атабы? Эми угулуп жатат. Бирок камера чыкпай калды. Эмнеге камера чыкпай калды билбейм, Телеграмдан. Угулдат, угулду дейт WhatsApp'тан. Мага үстүдөн көрүнүп атат, WhatsApp'тан жазып тура бериңиздер, угулбай калган болсо, Телеграмдагылар. Кийин YouTube'тан дагы берем сиздерге запись кылып туруп. Камера жоголуп кетти, камера жоголуп кетти. Камераны чыгара албай койдум. Эгер чыгарсам азыр бардыгын жок кыла албайм деп унчуп отурам. Үнүм угулганы угуп тургула өнүм эле. Өзүм көрбөй эле турсаңар болот. Бул жакта Телеграмда отурам да, түз эфирде ошо Телеграмдагыларга көрүнбөй калыпмын. Сиздерге Инстаграмда жакшы эле көрүнүп жатам, Чоңойгондо бул балдарды көрдүңүздөрбү? Бул тамакты балдарыбыз мисалы кафелерге апарганда, бир тамакты заказ кылганда, сен жей албайсың бул нерсени. Мен сени жакшы билем го, сага жакпайт бул нерсе деп айтып беребиз да, көрдүңүздөрбү? Керек болсо мага балдарын алып келет да, консультацияга алып келгенде дагы, ой балам сүрөт тарта албайт, балам мындай кыла албайт, ой балам муну жаман көрөт, балам аны кыла албайт деп балдардын ордуна апалар жооп бергенде айтам да, апаларды чыгарып ийем да кедечи, көбүнчө элечи. Бала өзүнчө бир жеке инсан экендигин унутуп калабыз да өзүбүзчү. Эже жолдошумдан мээри күтө берем, кандай кылсам болот, жолдошум да өзүм да кыйналам дейт. Ооба. Азыр ошол нерсени да айтып өтөм, Тамара. Сизде да травма бар да. Мындай балдар чоңойгондо өзүнө ишенбей, башкалардын пикирине көбүрөөк ишенип калат. Башка адамдарга ишенет да. Сен жакшы көрөсүң го балам, сен ушуну деп, мындай мен билем го сени кандай болушуңду деп айтпашыбыз керек да. Андан кийин биз баардыгыбыз колдонушубуз мүмкүн. Жаш бала болбочу деген сөздү айтасыздарбы апалар? Жаш бала боло бербечи депчи. Баланы балалык жүрүм туруму үчүн жазалаганыбыз туура эмес. Балдарыбыз бала экендигин билип жатпайбызбы өзүбүзчү? Ал эми ошо балалык кылган жүрүм турумдарын шоктонот, мисалы нары бери жүгүрөт, ызы салат, жастыктарды ыргытып ойнойт, тентек болот, көңүлүн ачат, оюнчуктар менен чагырат, ойнойт. Көрдүңүздөрбү? Ушул бул балалыгы үчүн жазалап жатпайбызбы бизчи? Туура эмес нерсе да.
Анда бала айтат да, ойлонот да, кичине болгон жаман турбайбы? Чоң болсоң жакшы экен деген түшүнүк пайда болот да. Булар чоңойгондо эс алганды билбей калат. Эс алса өздөрүн күнөөлөйт, өздөрүн жаман көрөт. Алсыз жагын байкап, ошо мен алсызмын, бир нерсе колунан келбей калса мен колуман келбейт деп өзүн күнөөлөгөнгө эле кыйын да, булар дагы эле өзүн күнөөлөйт. Өзүн күнөөлөгөн бул жашоодо эң жаман, эң кыйын нерсе. Сиздер өзүңүздөрдү күнөөлөсөңүздөр, күнүгө сиздер өзүңүздөрдү жеп тынасыздар, өзүңүздөрдү жейсиздер, жок кыласыздар да. Бул эң жаман нерсе, апалар. Балдардын балалыгын өткөзгөнгө уруксат берели, апалар. Бактылуу бала курсуңуз аябай сонун экен дейт. Ооба, Батма, бактылуу бала курсумда өтө сонун. Көп адамдар окуган. Бактылуу бала курсумда дагы курстун темасы мен баламды изилдейм курсу. Темасы да сонун экен, апалар. Балдарыбызды изилдейбиз, чынында изилдейбиз. WhatsApp'тан кайтарым байланыш болуп турат, баарлашабыз, сабактар Телеграмдан болот, YouTube каналдан болот, түз эфирде болот, запись сабактарда берилет, апалар. Эртең баштайбыз, эртең кечки саат 9-да курс башталат. Бардык апалар катышсын каалайт элем. Сиздер себеби баягы көйгөй жаралганда эле жүгүрүп келбей, алдын ала ушулардын бардыгын билип койсоңуздар, жашооңуздар жеңилдейт да. Андан кийин балдарыбызга эч нерсени сезбе деп айтабыз. Сезимтал болсун, балдарым байкагыч болсун деп ойлойбуз, бардыгыбыз каалайбыз бул нерсеничи. Бирок биз эч нерсени сезбешиң керек сен дегенди берип коебуз. Ошондой ишенимди беребиз. Терс сезимдерге тыюу салабыз. Ачуусуна тыюу салабыз, тарынычына, коркуусуна сынайбыз, шылдыңдайбыз, кээде күлүп коебуз, Көрдүңүздөрбү? Бул өтө туура эмес. Неге биздин жашоо бир гана кубануу менен, күлкү менен өтөт деп ким сиздерге айтты эле да? Ким кепилдик бере алат? Сиздер деле бир күндө канча сезимдерди жашап өтөсүздөр. Балдарыбыз эмнеге тарынганга болбойбу? Ошо терс сезимдерин сиздер кабыл албай, урушуп, шылдыңдап же сындап койсоңуздар, анда бала чоңойгондо өзүнүн сезимдерин сезбей, өзүн тааныбай, байкабаган абалга келет да, өзүн байкабаган абалга келет. Башка адамдар менен мамиледе да кыйналат, башка адамдарга аралаша албай кыйналат, жалгыз жүрүп калат да. Сиздер ошол балдардын терс сезимдерин чыгып аткан мезгилде эң сонун жакындашканга, эң сонун мүмкүнчүлүк, ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, балаңыздар менен диалогго барыңыздар, сүйлөшүүгө барыңыздар, терс сезимдерин чыгарып жатканда. Андан кийин биз мыкты бол же мыкты болбо, мыкты бол же ийгиликтүү болбо сен деген түшүнүктү берип коебуз. Караңыздар, кантип беребиз? Эки сунуш кетет да бул жердечи. Биринчиси, ата-эне баланын ийгиликтүү болушун каалайт, бардыгыбыз каалайсыздарбы? Бала алардын үмүтүн актайт, ийгиликтүү болуп берет. Балдарыбызчы? Балага дайыма бардык нерсенин сонун жасашың керек деген түшүнүктү берип коебуз. Синдром отличниктер деп коет, Мисалы, ошондой болуп калат да. Бала ушундай ойлоп калат, бардык нерсени идеальный сонун кылышым керек, мен ката кетирбешим керек деп ойлоп калат да. Ошондой ишенимге кирип калат. Ката кетирсе, өзүн аябай күнөөлөт, уялат. Бул ката кетирүү бизге тажрыйба болот экенин да балдарга түшүндүрүшүбүз керек да. Чоңойгондо буларга 100% ийгиликтүү болуу менен гана бактылуу боло алам деп ойлонот да. Эгер бир жеринен кичине ката кетирген болсо, өзүн бактысыз сезип калат. Бул жагында бардыгы жакшы, сонун, бирок бир туура эмес нерсеси, бир кетирген катасы үчүн кичине өзүн бактысызмын деп эсептеп алат да. Көрдүңүздөрбү? Бул дагы балдарды, адамдарды кыйнап коет, мындай сезимдер дагычы. Биз ар бир минутабызда, ар бир секундабызда бактылуу болгонго үйрөнүшүбүз керек. Бактылуулукту күтүп отура бербей, мен үйүм бүтсө бактылуу болом, мен шаарга барып жашасам бактылуу болом деп күтө бербей, сиздер азыр кайсы жерде жашайсыздар, кайсы жерде турасыздар, ошол учурда бүгүнкү ушул минуталарыңызда бактылуулукту өткөзүп жибербеңиз да. Бактылуулук бир жума катарынан бир ай болуу же түбөлүк боло турган сезимдер эмес.
бактылуулук сезимдери бизге бир келип тийип кетчү нерселер да, сезимдер да. Боптур, баардыгын кылдыңыз, үйдө алдыңыз, бирок кайта деле бактылуу болбой, бир нерседен кыжаалат болуп жашашыңыз мүмкүн да. Ошондуктан бактылуулук мезгилди күтөм деп сиздер азыркы учурдагы бактылуу минуталарыңызды өткөзүп жибербеңиздер, апалар. Учурда ата эне балдарына сен жеңилдиң, ийгиликке жетпейсиң, сен адам болбойсуң деген түшүнүктөрдү берип салып атабыз. Буларды уккан бала кандайдыр бир жетишкендиктерге жетиши өтө кыйын болуп калат. Ой, сен чоңоюп калыптыр десем, чоңой эле турбайсың, сен адам болбойсуңбу кебетеңде деген, сен ийгиликке жете албайсың мындай отура берсең, сен уйкучусуң, мындай болсоң сен жакшы адам боло албайсың деген сөздөрдү айтпаңыздар. Уйку сурайт бала деле, сиз деле уйку сурагансыз. Уйку сураган үчүн сен ийгиликке жете албайсың деп айтсаңыз болбойт. Бала баары бир уйку сурайт, бир күн болбосо бир күн уйку сурайт, тарынгысы келет, тарынат, ыйлагысы келет. Бул сезимдерди эч ким жок кыла албайт да, апалар. Бул жактан чыгат да, бул сезим чыкканда бала, апам уйкучусун деген уйкум дагы деле келип, значит мен жаман баламын. Ыйлабагын, сен ыйласаң жаман бала болуп каласың, тарынсаң жаман бала болуп каласың деген, а мен тарынып жатам го, мен ыйлагым келип жатат го. Значит мен жаман адаммын, жаман баламын деп өзүн жаман балдардын катарына кошуп, бир отоло жаман болуп кете берейинчи эми деп, жаман бала болуп кетишине өзү түрткү болуп калган учурлар көп эле болот да, апалар. Ошондуктан бир идеальный бала кылам, идеальный апа болуп, тарынбашың керек, ыйлабашың керек, уйку сурабашың керек, бардыгын жакшы кылышың керек деп балдардан бир өтө көп нерсени талап кылбайлы, алардын бала экендигин эч качан унутпайлы. Бала балалыгын кылат деген сөз бар го, ошону мен дайыма айтып келем да апаларгачы. 18 жаштагы бала менен консультацияга барсак болобу дейт. 18 жаштагы балабы, кызбы? 18 жаштагылар уже чоңоюп калды. Чоңураак психологторго алып бара берсеңиз болот баланычы. Бирок акыркы күндөрү мага азыр болбой эле суранышып эле 18 жаштагысы деле, 30 жаштагысы деле, апалар 50-60 жаштагылар деле жазылып, мен шаштым деп кетип, ой мен детский психологмун десем болбой эле. Кээде балдарыбызды сүйлөтөбүз, кичинекей балдарыбыз менен деп атып эле, чоң кайта өзүбүз эле сүйлөшүп кое берели эми, келип алдык дешип, ушундай учурлар көп эле болуп калат да. Мен жумшак адаммын го, ошого баягы жумшак сүйлөшкөнгө келгилери келе берет да. Мен детский психолог болсом деле чоң апалар кошо келип атат да. Бирок балдарыңыздарды алып келиңиздер. 18 жаштан кийин уже чоң психологторго алып барышыңыздар керек. Андан кийин эч кимге ишенбе дегенди берип атабыз балдарыбызга. Кантип дүйнө балага коркунучтуу, кастык катары, душмандар көп, бул дүйнө жаман, кыйналасың деген түшүнүктү берип салып жатабыз. Балдар менен азыр иштешип, көп жылдан бери иштешип келе жатам го. Балдар келечектен коркуу, чоңойгон жаман деген коркуулар бар да. Эмне себептен пайда болду деп ойлойсуздар ошол коркууларды? Биз пайда кылып жатабыз да, ошолордун бардыгын. Чоң жашоо жаман балам, адамдар мындай депчи. Балдардын чоңойгусу келбей калып жатышат, өкүнүчтүүсү. Андай кылып коркутпаңыздар. Көп наалынбаңыздар балаңыздардын көзүнчөчү. Бизде мындай баланы жанында наалыйбыз, кыялдандырбайбыз. Кыялдануусу жок балдар. Кээ бир балдардын келгендечи. Эмне үчүн кыялданып алышпай атат буларчы? Биз келечекте сонун кыялдандырып, образдарды берип, бул жашоо абдан кооз, абдан сонун экенин, кыргыз болгонуна сыймыктандырып, биз именно Кыргызстанда жашап калганыбызды балабызга мындай сыймыктанып айтып беришибиз керек да, апалар. Мындай балдар ата энеси көп налып калган болсо, эч кимге ишенбе деген ишенимди берип койгондо, мындай балдар чоңойгондо ишенбейт адамдарга, андай болуп калсачы, мындай болуп калсачы деп бир иш башташынан да коркот, алдамчылыктан коркуп, алдамчыларга көп жолугуп калат. Бардыгы алдап кете берет. Себеби апалары эч кимге ишенбе деген, эч кимге ишенбейт, ошону тастыктап жашоо бизге күзгү болуп берет го. Көп алданып калган учурларда кездешет да. Андан кийин
эч нерсе кылба сен деген түшүнүктү берип коебуз. Кантип бардыгыбыз эле балдарыбыздын ар нерсе кылышын, колунан келишин, көп нерсе жасашын каалайбыз го. А эмне үчүн эч нерсе кылба дегенди кантип берип коебуз? Кызык болсо керек сиздерге. Ата эне баласына кам көрөт, аяйт, мындай бир нерсени туура эмес кылып коет, чала кылып коет деген мааниде эч жака чыкпа, сен кылбай эле кой, мен өзүм кылам, тийбе, кармаба, жыгыласың деп ашыкча коргоп салышат, ашыкча гиперопека деп коет. Балаңыз кыла ала турган нерсени сиз кылып койбошуңуз керек. Бала өзү кылыш керек. Эгер сиз кылып койгон болсоңуз, бул өзү гиперопека. Баланы ашыкча коргоп жатасыз. Ашыкча камкордук кылып жатасыз. Мындай балдар ар бир ишти баштоонун алдында коркуу сезимине душар болушат, баштабай коюшу мүмкүн көп нерселердичи. Себеби ишенимсиз болушат. Өзүлөрүнө да ишенимсиз болот, башкаларга да ишенбейт. Себеби ата энеси дайыма тийбе, кармаба деп жүрүп чоңой түшкөн да. Балдар кармап көрсүн, тийип көрсүн, кылып көрсүн, бардыгын өздөрү сезип, таанышып көрүш керек да. Буюмдар менен тамактарды кол менен жедиргенде жакшы, кичинекей балдарга майда моторикалар иштейт. Макарон кандай, күрүч кандай сезип баштайт да. Мына Садгуру интернетте да чыгып калат го, сакалчан индиялык киши, дүйнөгө боюнча аябай сыйлашат, таанымал киши. Ошонун мектеби бар экен. Мектебин кызыгып көрдүм да, аябай кымбат. Америкадан барып окуп атышат, ар өлкөдөн барып окушат. Ошонун окуусу карап көрсөм, бүт эле биздин салттарыбыз кылган нерселерден баштайт экен да. Биринчи тамак жегенде кол менен жедирет экен. Эч кандай каршы вилка бербейт. Себеби кол менен тамакты жегенде кол тамакты кармайт, сигнал кетет ашказанга. Бул катуу, ысык, майда бир нерсе келет дегенге ашказандар даяр болуп турат дейт да. Андан кийинкиси столга отургузбайт, жерге отургузат экен. Элестетиңиздер, биз илгери жерде отуруп кол менен жегенбиз, азыр биз кайта европалашып кетебиз, столдо жеп, кашык менен жеп дегендейчи. Отурганда багы бир путту ашказанга басып отурушат экен да, жатканда жерге жатышат, эч кандай диван, кровать коюшпайт, накта жерге отурат, андан кийин жылаң айлак басышат экен. Мына ошолор үчүн эми андан башка йогада башка нерселер бар, бирок мына ушулар үчүн көп акча төлөп барып атышат да, ал жакачы. А биз кыргыз өтө кыйын калып келген экен, өтө акылдуу калып келген экен деп коем да. Макал лакаптарыбыз, биз аябай туура жашап келгенбиз. Тамак аштарыбыз да жакшы болчу. Сары майда азыр элдин баардык мактап диетологдор эң пайдалуу майлардын катарына кошушкан. Мына ушулордун баарын туура эле колдонуп жүргөнбүз. Азыр баардыгы туура эмес болуп кетип, ден соолуктарыбыз көбүнчө начарлап кыйналып жатабыз. Туура тамактанууга дагы көңүлүңүздөрдү буруп коюңуздар. Балдарыңыздар эмнелерди жеп жатат, эмнелерди денесине киргизип жатат, мусорлорду киргизген жокпу? Карап коюңуздар да. Керик апалардын айтканын угуп аябай өкүнүп кетип атам. Менин балдарым только чипсы жейт, печенье, йогурт жейт, андан башка эч нерсе жебейт, колбаса жейт деп мактанып, аябай сыймыктанып айтып атканда, бул өтө туура эмес. Кичинекей наристелерибиз, мен өзүм колбаса жегенден коркосуң, чоң эле балдарыма бул чипсы, газировкаларды, мисалы үчүн 3 жашар баласына, 3 жашарга деле жете элек, күнүгө 2 литр кола ичет экен да. Мен өз көзүм менен эми баягы жолугушуулар болуп атканда көрүп аттык. Бербей койсоңуз болбойбу десек, жок, мунсуз жашай албайбыз, күнүнө 2 литр кола ичип туруш керек дейт да. Баланын өзү орукчан экен балачы. Анан дагы орукчан кылып атабыз. Ушуларды бир ойлонуп коюшубуз керек да. Апалар эми уят да, аң сезимди кичине ойготуп, бул өтө зыян тамактар, эмне пайдалуу нерсе берип атабызбы балдарыбызга, ушулардын баардыгын анализдеп коюшубуз керек, апалар. Эми сиздер билсеңиздер дагы, сиздерге эскертүү, жаныңыздарга айта жүрүңүздөр, менден укканыңыздарды, пайдаларыңыздарды. Отуруштарга барганда, бир жерге чогулганда, кошуналарга чогулганда билбегендер бар экен да, апалар. Ошолор менен бөлүшүп, айтып туруп, жакшы нерселерди таркаталы. Кээинки жаш апалар чындап эле билбей калат да. Эмне пайдалуу эмес дегендейчи. Сиздер айтып койсоңуздар канчалык сооп каласыздар, Ошондой эле көрдүңүздөрбү, биз көп туура эмес ишенимдерди берип коебуз балдарга.
Травмалар жөнүндө кичине кыскача айта кетейин. Андан кийин суроолоруңуздарды окуйм апалар. Чоң травмалардын бири таштап кетүү травмасы да. Кичинекейинде балдарды таштап кеткен болсоңуздар, мындай эскертүү бербейли балдарды унчукпай эле жоголуп кеттиңиздер, таштап кеттиңиздер. Андан кийин тез ачуулануучу эне, урөө берет балдарды, үй бүлөсүн таштап кеткен ата же апа болушу мүмкүн. Ушулар балдарды таштап кетүү травмасы пайда болуп калат да. Кийин чоңойгондо деле таштап кетсечи, иштен айдап ийсечи, жолдошу таштап кетсечи деген ойлордон кыйнала беришет да. Булар дайыма ойлоно беришет. Бул адам чындап эле өзүнө коркконуна жараша жанындагы адамдарды сатып кете берет. Күйөөсү таштап кетиши да мүмкүн. Өзү коркат, ошол нерселерди алып келет да. Звонок кылбадың, мага карабадың деп кыйнап салат. Булар дагычы өмүрлүк жолдоштор бири-бири кыйнап салат эгер таштап кетүү травмасы бирөөсүндө болгон болсо. Ошентип айтып жүрүп, бак кыйнайт да жолдошундагы. Сен звонок кылбадың, мага карабадың, мындай кылып койдуң, мага жакшы көңүл бурбадың деген сыяктуу уруштарды чыгара берет да. Акыры ажырашууга чейин барып атышат, өкүнүчтүүсү. Дагы башка варианты, бул адам аңсезимсиз түрдө өзүнө туруксуз, ишенимсиз адамдарды тартып келет. Аңсезимсиз түрдө. Көрдүңүздөрбү? Эмне кылышыбыз керек мындай учурда? Ушул травма барбы сизде? Мындай байкап көрүңүз дагы, ошо травмаңызды табыңыз, кабыл алыңыз. Менде ушундай травма бар экен. Бул менен мен иштешим керек деп. Сиздер тапканда эле кыйла бир канча проценти азая түшөт да. Сиздер туура түшүнүп баштайсыздар өзүңүздөрдүчү. Эмнеге мен таштап кетет деп корком? Эмнеге иштен айдат деп корком? Айдап кетсе катастрофа болбойт го, бир жолун табабыз деп өзүңүздөрдүн коркууларыңыздарга жооп бересиздер да. Жолдошуңуздарды таштап кетпейсиңби, таштап кетпейсиңби деген сөздөрдү айтпай, кыйналбай каласыздар. Өзүңүздөр да, жолдошуңуздар да кыйналбай калат. Жакыныңызга тарына бербейсиз, сезимдер менен ачык сүйлөшүңүз. Эмнеге коркуп жатканыңызды айтыңыз, эмнени сезип жатканыңызды айтыңыз. Ачык сүйлөшүүлөр жоктугунан биз көбүнчө кыйналабыз. Анан албетте психологко кайрылышыңыздар керек апалар. Андан кийин да таштап кетүү травмасын, бул айтам дайыма бекинбечек оюну дагы бул травманы жок кылганга алып келет. Балдар менен чогуу ойношуңуздар керек апалар. Суроолорду окуйун. Ассаламу алейкум. Менде балдарым менен ортодо эч көйгөй жок болгону күйөөмдү эч түшүнбөй жашоом өтүп жатат дейт. Эмне үчүн түшүнбөй өтүп жатат? Саламатсызбы же? Дейт. Саламатчылык. Света, ооба, курска ардандатуу менен 25 орун калды дейт кыздар. Жазып алыңыздар. Жазылып калыңыздар дейм, жазып алыңыздар деп коем да. Курска келиңиздер апалар, эртең башталат. Эртең саат 1-де, обедте. Жок, 12-де же 1-де түз эфирге чыгам. Келиңиздер, эртең да бир сонун теманы тандап туруп, түз эфирде сиздерге сүйлөп беремин. Саламатсызбы, мен 7 жаштагы балам эч нерсеге кызыгы жок болуп жатат. Ар кандай ийримдерге берем, бирок кызыкпай жатат дейт. Баланын темпераменти кандай? Биринчиден, кээ бирки балдар спортко кызыкпайт, кээ бирки балдар жарышка гана кызыгышы мүмкүн, шахматка кызыгат, шашкиге кызыгат, спортко кызыкпаган балдарчы. Оффлайнда кабыл аламын, консультация, онлайнда кабыл аламын кыздар Бишкекте. Ишемби, жекшембиде кабыл алынат, ооба. Эгиз балдарым тамакты аябай төгүп жейт, берейин десем өздөрү жейбиз деп өздөрү жейт дейт. Ооба, Батма, өзүңүз да эгиз, Батма Султан, эгиз балдарыңызбы? Машаллах, жакшы го. Төгүп жей берсин. Астына клёнка булганбай турган, чоң клёнкаларды мындай илип койсоңуз, булганбайт. Бара-бара төгүп жейт. 1-2 күн төгүп жейт, 3-чү күнү кичине үйрөнөт, 4-чү күнү үйрөнөт, опутталды элечи. Биз эле биринчи иш кылганда баардыгын жакшы кылып кетпейбиз го. Бара-бара төкпөй жеккенге үйрөнүшөт. Билип туруп эле мактанышат, азыр өздөрү да ичет, пепси коласы жашоо жок дешет дейт. Ооба.
ачык сүйлөшөйүн десең айтышып эсептешесиң дейт да. Мындай да, ошо бүгүн эле Аманашвили агайыбыз айтып атат да, биз өзүбүз каалаганда жасагыбыз келе берет, жолдошубузду дагы, балдарыбызды дагы, бул жерде мындай нерсе жетишпейт, ушуну кадап койсом, сонун идеальный күйөө болуп калат деп айтабыз, жасагыбыз келе берет күйөөбүздү да өзүбүзгө ылайыктап дейт да. Ошо күйөөңүздүн деле өзүнө ылайык травмалары бар болушу мүмкүн, сүйүү мерим жетпей калышы мүмкүн, бир кандай ишенимдер менен чоңойду да, алардын үй бүлөсү башкача болгон, анын ишенимдери башкача, ойлору башкача, көз караштары башкача болушу мүмкүн. Ошолорду бири-бириңиздерди туура түшүнүп, баягы мамилеңиздерди жакшы кылсаңыздар, пазлдай болуп эле сонун болуп чогулуп каласыздар да, бир үй бүлөңүздө бриллиант үй бүлө пайда кыласыздар да, баардыгы жакшы болот да. Күйөөм түн сөз сүйлөп, суроо берсем жоопсуз калам дейт. Күйөөңүздүн түнт эми сүйлөтө албайсыз, күйөөңүздүн түнт экенин өзүңүз билесиз, сүйлөп бере бериңиз күйөөңүзгө, сиздин сүйлөгөнүңүз ага жагаттыр. Уже жоопсуз каларыңызды алдын ала даярдап капа болбой, жоопсуз калтырат го бул депчи, мындай өзүңүздү өзүңүз настрой кылышыңыз керек да. Ронажике ушул травма боюнча табып кандай чыксак болот, мисал кылып айта кетиңизчи дейт да. Травмалардын түрү бар да, мисал үчүн таштап кетүү травмасын айттым, саткынчылык травмасы деп коет, отвержение, көңүл калтыруу, карабай коюу дегендей травмаларды кайсынысы бар экенин тапкандан кийин сизде биринчи ошо травма бар экенин тапкандын өзү дагы мындай чыгууга жол ачылды деп айтсак болот да. Суроолорду каяка жазабыз деп телеграмдагылар айтты. Сиз микрофонуңузду бассаңыз өзүңүздүн голосуңуз чыгат. Телеграмдагылар сиздер мына ортодо турат го, микрофонду басып турсаңыздар голосуңуздар чыгат, сөз менен суроо берсеңиздер болот. Балдар мени жакшы түшүнбөйм. Мен сиз айткандай травма менен кыйналам, жолдошум деле сагынып, мээрим күтө берем, өтө оор мага дейт. Ооба, мындай да травма болушу мүмкүн, созависимость бар сиздечи, көз каранды болуп калгансыз. Көз каранды болуп калганда биз бир гана баягы аракка көз каранды болуп калышат, сигаретке көз каранды болушат, кумар оюндарына чыга албай калышат, игромандар. Телефонго азыр көз каранды болуп калды, зависимость ошондой эле бизде адамдарга да зависимость болуп калабыз. Буларды созависимость деп айтылат. Адамдарга көз каранды болуп калат. Бул аны дарылаш керек. Сиз өзүңүз мына оор мага деп атпайсызбы? Ооба, сизге аябай оор. Кыйналасыз. Өтө кыйналасыз. Күйөөңүздү да кыйнап жибересиз. Бул жердечи балдарыңызды да кыйнайсыз. Сиз ошо адамга көз каранды зависимость болуп калгансыз да. Көрдүңүзбү? Созависимость сабагы мына Венера Бокотаянын сабактарында дагы аябай жакшы түшүндүрүп берет созависимость. Канткенде балдарыбыз созависимость болбойт темаларын мен кошушум керек экен, жакшы инсайт болду. Эртең мына мен баламды изилдейм сабагына жазып коеюнчу бир жерге. Кошуп коеюн ушуларды да созависимость деп. Зависимость деп. Бул жакта конспектин көрүп калдым, клептомания деп коет. Азыр негедир урулук кылгандар көп кайрылып жатат. Мага клептомания деп коет да, урулук кылгандардычы. Мен аябай урулук кылып өзүмдү токтото албай атам. Кантип токтотсом болот деп, мен менен иштешиңизчи деп жазып атат да. Чоң эле 38-40ка чыгып калган аялдар. Көбүнчө аялдар баягы бир нерсеге көнгөндөн кийин адат өзү таштай албай кыйналабыз. Статистика боюнча клептоманкалар көбүнчө аялдар деп айтылат да. Эгер сиздер дагы ушундай нерсе менен кыйналган болсоңуздар, жазыңыздар. Мен ушул тарапты изилдей баштадым, карап баштадым. Эми урулук кылып магазинге кирсем деле бир нерсени көтөрүп чыгып кетем. Бирөөнүн үйүнө конок барсам да сөзсүз бир буюмун көтөрүп чыкмай сайын кетпейм. Мен деле өзүмөн өзүм уялып бүттүм деп көрдүңүздөр, өзүн өзү билип кайрылган адам тез жакшы болот. Эгер өзүңүздөрдүн араңызда ошондойлор бар болгон болсо, кайрылыңыздар, чогуу иштешебиз.
6 жаштагы кызымдын бою кичинекей, достору күчтүү, чоң кыздарга боюң кичинекей деп айтат экен. Кызым капаланып келет. Кантип жакшы түшүнүп берсем болот кызыма? Азыр сен эми чоңоюп келе жатасың, балам. Жакшы тамактарды жедирсеңиз болот, боюңуз арат. Бою узата турган гимнастикаларды жасатыңыз, өзүңүз кошулуп, кызыңыз менен кошулуп жасатыңыз. Мен баламды кичинекейинен мен боюмду узартышым керек, мен боюм узун болуш керек деп турниктерге асылып, атайын интернеттен канткенде бой узарат деп карап жүрүп, азыр мына 190 болуп калды да. Ниетке жараша болот деген чын экен, ошо боюнун узун болушуна аябай кала аракет кылып жүргөн. Кичинекейинде эле ошондой айтат болчу да. Кызыңызга жардам бериңиз, ай жүрөк, сиз дагы. Түрлүү гимнастикалар жасатыңыз. WhatsApp'та Байел Нурел дейт. Кыргызстандын сааты менен эрте кылам, Жылдызхан. Саат 1-де кылайын андай, сиздерге да норма болот. 1-де кире аласыздарбы? Ассаламу алейкум, кыз балага 9 жашта мүнөзү өзгөрүп баштайбы, кызым экөөбүз бири-бирибизди түшүнбөй кыйналып жатабыз дейт. Ооба, 9 жашта өзгөрүп баштайт, 8-9 жашта өзгөрөт. Эмне үчүн өзгөрөт? Келиңиз курска жазылыңыз. Кызыңыз менен мамилеңизди жакшы кылып жатасыз. Азыр бул башталышы кичине өзгөрүп кайта жакшы болот. Андан кийин переходный возрасттын туу чокусуна келгенде дагы башкача болуп өзгөрөт. Бул жака номерди жазып атат. Кыздарым, сактап туруп номерге жазыңыздар, же сиздерге биз өзүбүз байланышабыз, ал үчүн номериңиздерди калтырыңыздар. Ошодар ана жекен Рахматжан үйүнө аябай кыйналып кетти ошол себептер менен дейт. Үй бүлөдө ар ким ордун билсе эле баары жакшы болот. Негизи аял эркектин, эркек аялдын акысын бериш керек дейт. Ооба, туура айтасыз. Абдан туура сөз болду да. Балдардын ордун, биз балдардын деле ордун талашып, баардыгын эле башкаргыбыз келип, ар ким өзүнүн ордун билсе, мамилелер жакшы болсо, эч ким кыйналмак эмес. Канткенде бактылуу болобуз дегенде изилдеп жүрүшөт, айттым го, Гарвард университетинде 75 жылдан бери изилдеп келип, азыр ушундай жыйынтыкка келип отурушат. Бирок акырына жыйынтык чыгарып эле мындай бүт элек эксперимент дагы деле уланып келе жатат. Мамиледен адамдар бактылуу болуп, өмүрлөрү узун болуп жашай алат дейт да. Жолдошу менен мамилеси жакшы болсо, балдар менен, адамдар менен мамилеси жакшы болгон адам аз ооруйт, узак өмүр сүрөт. Бактылуу минуталары, бактылуу сааттары көп болот деп азыр далилдеп атышат. Ошондуктан мамилеге көңүл буруңуздар. Эже кызым 5 жашка чыгып калды, эч эле бут кийимди оң кийгизе албай жатабыз дейт. Сиздер кийгизип коюңуздар өзүңүздөр, же чечип туруп кайта алмаштырып коет дагы. Ой, менин суроомо жооп берип коюңузчу дейсиз. Мен азыр WhatsApp'тан эле жооп берип коем сизге. Азыр сурооңуз окулбай атат, биякта узун окулбайт да, үстүнөн түшкөндө кичинекей эле окуп калам да. Апалар клубу бар да, менде азыр апалар клубунда алар ызылдап сиздер менен талашып суроо берип атышпайбы WhatsApp'тан, Телеграмда. WhatsApp'тан жооп берем азыр сиздерге. Баланы төрөлөр менен эле багып алса, биологиялык энесин абалын сезеби, же багып алган эненинби? Багып алган эненики сезет. Күндейм балдарымды урушпайм дейм да, кайра эле тартип бузушат, чыдабай бакырам, же чаап жиберем, нервтен кеткен калдым окшойт дейт. Кудай сактасын, ару нервтен кетпейсиз, кыжаат болбоңуз. Бүгүн бир апа айтат да, менин эле балдарым атамдаша береби, менин эле балдарым уруша береби депчи. Баардык апалар ошентип ойлойт болушуңар керек. Элдин балдары эле сонун, менин балдарым эле бир башкача ызылдайт деп. Мына жазыңыздар, баардыгыбыздын балдарыбыз ызылдайт, баардыгыбыздын балдары бири менен атамдашат, талашат, чукулашат, бирин бири түрткүлөшөт дегендей да. Бул жашообуздун бир бөлүгү. Бала балалыгын кылат.
апалар. Ошондуктан элдин балдары эле бир сонун меники эле жаман деп ойлоп отурган апалар болсо андай оюңуздан кайтыңыздар. Мен айтып калам го, психолог менен педагогдун балдары деле укмуш ынтымакташып бири бири кучактап сыйлашат десеңиздер жаңылышасыздар. Болуп турат. Бизде дагы атаандашуулар, ой сен азыр иш кылып койдуң го, бул нерсени кылбай койдуң го дегендер чукулашмайлар. Адамбыз да. Менин кызым 13 жашта, экөөбүз бири-бирибизди түшүнбөй тез эле урушуп кетебиз дейт. Переходный возраст. Азыр өспүрүм куракта ошондой болот. Биз балдарды дагы туура түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. 13 жашта булардын нерв системалары аябай алсыз болот дагы, көп нерсеге кыжыр келип, эч нерсе жакпай баштайт. Ал нерсени өздөрү да түшүнбөйт. Сиздин курсуңузга калбай катышам дейт Тамара. Сиздин сабагыңызга өтө сонун түшүнөм, аман болуңуз дейт. Рахмат. Кече эфир көрдүм, Бердигулова окмуш эфир болуптур дейт. Ой, чынара дедим, Бердигулова дейт. Мен көрө албай уялып аяктан. Мен өзү кухняга жок адаммын да, мына жок десем кандай болот? Мен дагы кичинекейимде кухняга киргизишкен эмес да. Ой, тибе, кармаба, кухняга кирсең эле идиштер, сен кирсең эле идиштер өзүнөн өзү мушташа берет деп күлүшүпчү да. Анан ошон үчүн бирөөндөрдүн көзүнчө мен кухняда тамак кыла албайм. Өзүм жалгыз болсом кылам. Эгер бирөө жарым карап турган болсо же бирөөнүн кухнясына барып тамак кыла албай калам да. Мындай ушундайлар болот. Ар бир адамдын минустары болот да, менин минусум ошол. Анан элестеткиле, интервьюда тамак кылып атып сүйлөп бердим. Тамак кылып атканда монтаж кылган болуш керек канча жолу. Эмне тамак кылып атканым деле айтылбай калыптыр. Колум кыймылдаса, оозум кыймылдабай калат, оозум кыймылдаса, колум токтоп калат. Ошентип атып Назирага интервью берип келгенмин. Өзүм көрбөдүм бирок аны. Ой, бияктан ана. Апалары менен кошуп балдар сабак окуп атат. Апалар, эртең мен баланы изилдейм курсу башталат. Катышып үлгүрүп калыңыздар. Аябай сонун сабактар болот. Сиздер менен азыр коштошом. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. 10 жашта жалган сүйлөп коет, кээде кантип калтырам дейт. Кээде Айпери жалган сүйлөп коет, кантип жалган сүйлөйт. Мисалы үчүн, балдар 10 жашта, 5-6 жашта кичине жалгандар байкалып баштайт. 5-6 жаштагылар болсо, мындай алар өздөрү фантазия менен, өздөрү кыялданып ойлонот дагы, өздөрүнүн ойлоруна ишенип алышат. Өздөрүнүн фантазияларына ишенип алышат да. Ал эми 10 жашта бала чоңоюп келетип жатканда чоңдордун таң калдырам деп ойлойт. Чоңдордун жашоосуна кыйын болуп келгиси келет дагы, жалган сүйлөп башташат, жалган кошуп башташат. Өздөрүн кыйын сездириш үчүн. Динара, суроо берейин дедиңиз беле? Ой, дагы басып кет. Динаранын микрофону ачылып кетти. Мага каттал элек болсоңуздар, подписаться болуп катталып коюңуздар. Балам 6-та кээде салиттен бирөөлөрдүн ой учуп кетти, суроо кетип калды. Балам да тыңшап турат дейт кымбат. Жакшы. Ошо айтып атпаймынбы, кичинекей балдар мени тааный башташты. Апамдын эжекесисизби деп келип учурашса, аябай күлкүм келип, таң калып, биринчи ошентип бир кичинекей кыз келип учурашса, өзүмөн кетип калбадымбы? Кийин бир кайгыргам, мороженое алып берип койбой, ошо кызга деп, кап жакшыраак учурашып койбой деп, мен өзүм шок болуп калдым да, күтүүсүз болуп кетти да. Саламатсызбы эжеке, сиз апамдын эжекесисиз го деп мени келип кучактап атпайбы? Андан кийин балдар менен кетип аткам, аябай мындай толкунданып кеттим да. Кубанып кеттим. Сизден кеңеш сурайын дегем, кандай кылсак болот дейт. Личкага жазыңыз. Курска келиңиздер. Курска келгенде толтура курс бүткүчөндө менден кеңеш аласыздар. Мен азыр консультациялар болгон, катар сүйлөй берип, бүгүн өтө көп сүйлөп коюп, кечки маалга эфирге келгенде кичине тилдер кайрылып кетип жатат. Ошондуктан эртең эртеле сиздерге сабак өтүп берейин. Саат 1-де келиңиздер, эртең саат 1-де жолугабыз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Бүгүн консультацияларым аябай көп болуп, эми бошодук.